Жай мезгили менен окуучулардын эс алуу каникулдары башталып, өспүрүмдөр өз эркине коюлуп, кээ бир учурларда көзөмөлдөн чыгып, тескери таасирин тийгизген учурлар дагы кездешип келет. Ошол себептен балдардын коопсуздугун камсыздоо багытында бүгүнкү күндө жерлерде атайын жайкы лагерлер уюштурулуп, жаш жеткинчиктер эс алуу менен бир катарда тарбиялык маанидеги иш-чараларга катышып келишет. Алардын бири Кемин районуна караштуу Чоң Кемин өрөөнүндөгү Шабдан айылында жайгашкан билимкана жайкы эс алуу мектеби болуп саналат. Бул жайкы лагерь балдарды Чүй облусунун ар аймактарынан бириктирип, бүгүнкү күндө бир нече агымдан түзүлүп, эс алуу менен тарбиялык иштерди айкалыштырып келет. Андан тышкары мектепте өспүрүмдөрдүн шыгына жараша эйримдер иштеп, чет тилдер боюнча сабактар дагы каралган. Кырсыктардын алдын алуу боюнча жайкы Саратанда сууга түшүү ыкмаларын үйрөтүп, сактануу багытында билимканада практикалык иш-чаралар дагы жүргүзүлүп турат. Билимкананын тарбиячыларынын айтымында, алардын эң башкы максаты окуучуларды акыркы мезгилде чоң көйгөй жаратып келген уюлдук телефондордон алыстатып, табият жана реалдуу жашоо менен жакындатуу болуп саналат. Азыркы учурда 52 бала тарбияланып жатышат. Бул жерде аябай таза аба, балдар ал жерде чуркап, вожатыйлар менен бирге ойноп эс алса болот. Бассейнге барышат, спорт менен заниматься этишет. Уюлдук телефондорду колдонгонду биз запрет кыла албайбыз, бирок биз аракет кылабыз алар убакыты бош болбош үчүн. Эмне дегени алар футбол ойноп жатканда, расписаниясы толук болгондо алардын телефонго убакыт эле жок болуп калат да. Балдардын коопсуздугун камсыздоо багытында Кемин районунда алгылыктуу иштер жүргүзүлүп келет. Бир гана жайкы лагерлер менен чектелбестен, айыл өкмөттөрү менен тийиштүү адистердин катышуусунда жерлерде эне аталарга дагы атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, көчмө жыйындар каралган. Бул иш-чаралар өз кезегинде жакшы жыйынтыктарын берип, өспүрүмдөрдүн катышуусунда кайгылуу фактылар катталган эмес. Акыркы учурларда Кыргызстандын аймагында жаш балдардын катышуусу менен тилекке каршы кырсыктар абдан көп катталып атат. Ошого байланыштуу Кемин райондук мамлекеттик администрациясы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн коопсуздук үчүн бирге программасынын негизинде, ошондой эле Чүй областтык ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлчүлүгүнүн тапшырмаларынын негизинде райондук коопсуздук үчүн бирге программасын кабыл алды, иш планы менен кабыл алды. Бул иш планда ошол биздин райондогу тиешелүү мекеме уюмдар, аларды айтсак, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, райондук ички иштер бөлүмү, билим берүү бөлүмү жана башка тиешелүү бөлүмдөр өздөрүнүн ошо пландын негизинде иштерин алып барып жатат бүгүнкү күндө. Анан райондун аймагында ушул кандай иштер, бунун негизги максаты эмне? Негизги максаты эле ушул коопсуздук эрежелерин балдарга жеткирүү, кырсыктардын алдын алуу болуп эсептелет. Биз ошол кандай гана иш-чаралар болбосун, ошол жерлерде чогулган жерде эне аталар, балдар чогулган жерлерде өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан жана башка тиешелүү бөлүмдөр тарабынан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертме баракчалары берилип жатат. Негизинен балдардын коопсуздугун камсыздоо жана алдын алуу бул ата-эне менен бирдикте тийиштүү адистердин тыгыз байланышы аркылуу аныкталары. Андан тышкары, албетте, айланадагы адамдардын кайдыгер эмес мамилесинен кырсыктар кыскарары талашсыз. Демек, келечек муундарыбыздын коопсуздугун сактоо бардыгыбыздын милдетибиз экенин унутпасак. Мурат Жолукеев, Бексултан Балтабаев, СТВ.